Кумтөрдүн мындан аркы ишмердүүлүгүнө уруксат берип кое турган болсо, ошого тиешелүү адамдардын бардыгын түрмөдө чиритиш керек. Ал адамдар конкреттүү жообун алыш керек. Эгерде өкмөт өзү элди мыйзамды бузба, мыйзамдын чегинде жаша деп, мыйзамды көзөмөлгө алган өкмөт өзү үч беринен тебелеп өтүп кетип, 6 миллиард сом үчүн экологияны талкалатып, Кумтөргө уруксат берип кое турган болсо, бул өмүр бою өкмөттүн абийиринде болот. Бүгүнкү өкмөттүн абийиринде болот. Буларга тирүү болсо, адамдар аман болсо, бир күн болсун бир күн сурак алып сурайт. Мына мен айтып коеюн, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, силер бүгүн тиги жердеги мөңгүнү талкалаш үчүн биринчи очередте суу мыйзамын өзгөртүшүңөр керек. Силер бүгүн өзгөрткөн жоксуңар. Өзгөртпөй туруп силер ал мыйзамды аттап өтүп бере албайсыңар. Ага эч кайсы мыйзам жол бербейт. Силер бир гана мыйзамды бузуу жолу менен бере аласыңар уруксатты. Az biz мындай эрежелерди коебуз, biz аларга мындай талаптарды коебуз деген бул ары каттап суу кечпеген элдин башын айландырган жөн эле шылтоо. Силер андайлардын арды айтпай, уруксат бербей, Кумтөрдүн жабылышын талап кылышыңар керек. Силер тескерисинче бүгүн Кумтөрдүн адвокатындай болуп өкмөт. Элдин мээсин тегеретип, элдин бардыгын КТР аркылуу, массалык маалымат каражаттары аркылуу Кумтөрдүн кожоюндарынын аң сезиминдеги ой жүгүткөнгө мажбурлап жатасыңар. Бул элге болгон чыккынчылык катары эсептелиш керек.